Албетте колдойбуз керек. Суроом тактоо иретинде канча проценттен алып атасыңар жана элге канча проценттен берип атасыңар? Сауд өнүктүрүү фондунун 1,5% берилет. ГИК аркылуу биз 8%тен беребиз. 8% өтө кымбат да. Өткөн айттыңар эле 4% деп. Андай болбой калдыбы? Жооп берип болочу. Саламатсыздарбы, урматтуу Улан Болотбекович. Биз аркылуу, ГИК аркылуу 4%дан баштап 8%га чейин берилет. Ошо 8% эмес, 4% кылса эле болот го дейм. 4% себеп дегенде 1,5 алып атасыңар. Ар жакта 2,5% өздүгүн жабат го дейм. Силер биякта пайда табыш үчүн кылып атасыңарбы, же элге жардам бериш үчүнбү? Пайыздык маржаны биз жанагы валюттук кепилдикке дагы жумшайбыз. Жок, түшүнүп атам, ошо 2,5% жетпейби ага? Иштерге дагы жетет да. 4%-тен ашырбасаңар жакшы болот эле. Биз сом менен беребиз. Бизде 3 багыт бар. 3 багыттын негизинде ушу 4 менен 8ге чейин берилет да. 4-төн ашпаса жакшы болот эле да. 8 эмес, 4-төн ашпаса. Сиздин сунушуңузду биз анда карайлы, эске алабыз. Эмки окууга карап келесиздерби? Карайбыз, эске алабыз. Эске алып ошого макул болосуздарбы? Биздин программанын негизинде 3 багыт каралган. Ошонун негизинде биз министрлер кабинетине биз сунушуңузду жөнөтөбүз. Түшүнүктүү, сиз карап келели деп жок деген сөз да. 1,5% алып атасыңар, 1,5%. Элге 4%тан берсеңер, элге жакшы болмок да. Кыскасы ушундай. 8% деген булар сиздер пайда табалы деп жатасыңар да. Жок, биз 1,5% доллар менен берилет. Биз сом менен беребиз. Түшүнүктүү, разницаны төлөйсүз, түшүнүктүү. Эмки кара келиңиздерчи 4% ашпагандай кылып, 4%тан. Эске алып, караштырабыз. Эске алып караштырбай карап келиңизчи ошону. Элге жеңил болсун. Силерге деле жакшы болот, себептен 1,5%тан алып атасыңар, ар жакта 2,5% курсовой разницаны жабат, башкасына жабат. Рахмат. Рахмат. Ушуну чечимге, комитеттин чечимине, Белдубаевич, киргизип койсунчу ушуну, комитеттин чечимине менин сунушумду.